Instagram баракчабыздын интерфейси же болбосо навигациясы жөнүндө таанышып кетели. Могул жерде турган жүрөкчө, могул адамдын сүрөтү плюс лупа, могул поиск немеси, үйчө булардын эмне кызматы бар, ушулар жөнүндө неме кылабыз жана мунулардын баарын түшүндүрүп кетем. Бул жерде мына адамдын сүрөтүн бассаңыз, бул сиздин өзүңүздүн профилиңизге барып калган болосуз. Айта эле профилибизде турат экенбиз. Профилибизде эмнелер чыгат? Могул жердегиси 3 сызыкча. Бул настройка. Настройкадан мындай кылып карасаңыздар болот. Мисалы үчүн азыр создавать эткен эмебиз чыкты, атыбыз чыкты. Сохраненный. Эгерде сиз баягы публикацияларды көрүп турдуңуз, интересный рецепт көрдүңүз же болбосо полезный экен, мага керек экен деп туруп неме кылып койдуңуз да, мына ошол жердеги флажокту басып койсоңуз, сохранить этилип калат. Ошол сохраненный нерселериңизди, публикацияларды, башка бирлердин публикацияларын ушул жерден көрсөңүз болот. Instagram визитка. Instagram визиткада караңыз. Бул жердеги сиздин немеңизди, визиткаңызды жасап беришет. Друзья могут отсканировать Instagram визитку, чтобы подписаться на вас дейт. Сканировать этип эле неме кылып койсо болот экен. Сизге жазылса болот экен. Цвет. Выберите стиль Instagram визитки выше, затем коснитесь визитки, чтобы настроить ее дейт. Могул жерде түсүн неме кылсак болот экен, өзгөртсөк болот экен. Мынакей. Коснитесь здесь, чтобы отсканировать Instagram визитку, либо нажмите и удерживайте ее в камере для истории дейт. Могул жердеги мынаны стористерде же болбосо ошол Instagramдын немелери турат го, ушуну монусун басып койсоңуз, мына значокту басып турсаңыз, сканировать этет экен. Ошентип подписка болуп койсоңуз болот экен автоматически. Бирок мен бул приложениясын колдонуп көрбөгөн элем. Дальше кетели. Мына цвет деп атат, монусун өзгөртсөк, смайлик болду, селфи болду, караңыздар. Смайлик болду. Мына ушинтип өзгөртсө болот экен. Смайликтерди дагы могул жерде өзгөртүп койсоңуз болот экен. Мисалы үчүн мондай кылып, монусун бассаңыз, кайра эле мына смайликтергечи өзгөрө берет экен. Ушинтип өзгөртсөңүз болот экен. Эми неме жөнүндө? Селфи. Мындай кылып туруп да селфилерди өзгөртүп койсоңуз болот экен. Иши кылып чукулай берсеңиз, өтө немеси көп. Назад кылабыз дагы. Кийинки близкие друзья. Бул жерде добавление список близких друзей. Бул жерде немеси уже синхронизацияда кетип калды. Не всегда хочется здесь сразу со всеми подписчиками создавать список и начать. Мынакей караңыз. Жакын адамдарыбызды кошсок болот экен список. Вы можете делиться историями только людьми списка близких друзей. Бул жерде жакын адамдарыңызды отмечать этип алсаңыз болот экен. То есть сиздин немелериңиз жөнүндө, бул Instagramга кошулганыңыз жөнүндө уведомление берет. И так эле подписка болгонуңуздан кийин андай уведомление бере берет. Сиздин действияларыңыз. Качан кошулдуңуз, мынакей. Көрдүңүзбү? Мына ошолордун жөнүндө немеси статистикасы чыгат бул жерде.